Баштадыкпы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Ахматов Дамир Байкенин бакчасында турабыз. Бул жерде карагаттар, андан сырткары бир канча жашылча өсүмдүктөр өстүрүлгөн. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Дамир Байке бизге канткенде биз мол түшүмгө ээ боло тургандыгы жөнүндө айтып берет. Андыктан экранга жакын келип, биз менен бирге болуңуздар. Кээ бирлер көркөм өнөрдө эле сүрөт тартканды үйрөтүшөт экен бул жерде депчи. Жок, биздин максат ошол балдардын ички жан дүйнөсүн, ошол табияттын сулуулугун, айлана чөйрөдөгү өзүнүн аборотунун сулуулугун. Анан ошо сулуулук болгон жерде ошол адамдын өзү дагы сулуу болот да. Ошол сулуулукка аракет кылат. Анан аны технология предмет менен айкалыштырган мезгилде ошону биз практика жүзүндө кандай, эмнени өздөштүрөбүз? Азыр баягы жаз мезгили өтүп кетти. Биздин ошол 5-6 класстын технология китебинде карагат деген тема берилди эле. Ошону кандай кылып көбөйтүп, кандай өстүрүү боюнча дагы бир аз маалыматтарды беребиз. Анан өзүңүздөр карасаңар, бул карагат бизде Кыргызстанда 3 түрү бар. Кара, кызыл, анан ак карагат. Анан кара карагат бул баягы башка өсүмдүктөргө караганда мунун витамини аябай күчтүү экен да. Анан бизде жанагы декоративный деп коет дарактарды. Ошону тигип алышып эле сапсайтып өстүрүп жагара албайт анысы. Андан көрө мен сунуштайт элем, ошол карагаттарды жакшынакай кылып, момундай кылып жипке тизгендей түп-түз кылып тижип коюп өстүрсө, бул өзү эле көрк да. Мен ошол боюнча азыр кандай өстүрүүнүн жолун токтоло кетейин. Мен силерге ушул технология китебинин 5-6 классында карагат деген тема берилди эле. Сел үчүн мына алды жерде өтүп кетти. Так, мына жерде карагаттын түрлөрү, сорттору, эми муну бул китеби барлар өздөрү окуп алат болуш керек. Түшүнүктүү жазылган. Мындан сырткардагы ушул теориялык берген маалыматты мен силерге практика жүзүндө көрсөтүп берейин. Кандай кылып көбөйтүп, кандай өстүрүш керек дейм. Мобуларда азыр тиги мына мобул биздин технология китебинин 80-бети экен. Так, 6 класс. 55-сүрөттү карасак, мына карагаттын 1 жылдык бутагы көрсөтүлгөн. Ошол бутактын 3/1-ин биз кесип салсак, бул жерден бир эле эмес, 2 бутак пайда болот. Мына могу жерде 2-чи жыл деп турат. 3 кеткен бутактын биз дагы 3/1-лерин кесип салсак, мына бул 3-чү жылы момунча бутактан мөм алабыз. Эгерде 4-чү жылы дагы ушуларды көбөйтсөк, 3/1 эметсек, дагы ушунча эсе бутактан биз мөм алабыз. Элестеткиле, эгерде биз 1 жылдык бутакты эле калтырып койсок, ошо 1 бутакка тиешелүү эле мөмөлөрдү алмакпыз. А эгер жанагындай биз буларды убагында кесип, жакшынакай ошо эрежелерди аткарып отурсак, 1 бутактын ордунда канча мөм аларыбыз бизге белгилүү болуп атат. Ошону биз иш жүзүндө көрөлү. Кайсы бутакты кандай кескенден кийин кандай мөмөлөрдү алып атканын. Бул жерде мына биз жана айтып кетип сөз кылган кара карагат, анан кийин кызыл карагат дедик, ак карагат 3 түрү бар депчи. Ошонун бул кызыл түрү, кызыл карагат. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, чекесинен кызарып келатат. Бирок бул кызыл карагаттын витамини тиги кара карагаттыкынан азыраак экен да. Ошондон улам тиги кара карагатты көбүрөөк пайдаланышат экен. Ак карагат дегенибиз дал ушундай эле, бирок кызарбайт ал. Ушул бойдон, ак бойдон бышат, бул ак карагат. Эми жана кыйыштырган нерсени көрсөтүп коеюн. Мисалы үчүн жанагы 1 жылдык карагатты улам баягы кесип турса, булардын баягы көп нерсеси
көбөйөт деген нерсени мына бул жерден байкасак болот. Эгерде бул бутакты биз учурунда кеспей койгондо могул бутактар болмок эмес да. Буларчы бир эле бутак болуп кетмек. Ошол кесип койгон үчүн мына ушунчалык көп бутак болуп, ошончолук көп тиги мөмө байлаган да. Муну өзүңөр көрүп атасыңар, даже мөмөсүн көтөрө албай тиги жыгылып атат бул дагычы. Анын учурунда баягы байлап койсок, анда тиги өзүнүн тиги калыбында сактап турат да, жерге тийбей. Эми бул жерден ушул карагаттарды көбөйтүүнүн 3 түрү бар да. Биринчиси баягы жазында калемчелерди кесип алып анан кийин кадимкиде теректерди отургузгандай отургузат да. Экинчиси бул карагатты түбү менен казып алып, анан кийин ажыратып анан кийин көрүнгөн жерге отургузат. Мында баягы карагат ооруйт. Анча баягы ыңгайлуу эмес да. Эң ыңгайлуу жолу бул карагатты бутагын жерге жаткырып, анан кийин тамырларды чыгарып алуу процесси аябай жакшы да, ыңгайлуу. Жаздан баштап күзгө чейин ошол жолду колдонуп, тиги колдоно берсек болот. Мисалы үчүн могу жерде мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Эми жерден жана карагатты көбөйтүүнүн дагы бир түрү өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мында сөзсүз биз карагаттын кандай сорт экенин биз карашыбыз керек. Бул сорт аябай жакшынакай, мөмөлөрү чоң. Ошон үчүн муну көбөйтүүдө өзүңөр көрүп атасыңар, 1, 2, 3, 4, 5, 6 бутак кетип атат. Эгерде ушуну мен кичинекей арыкча казып могу жерге, анан ушул бутакты жерге жаткырып, атайын күмүрүнтөн даярдалган таякчалар менен карматып койсом, мындан кийин ушул жерлерден тамыр чыгат дагы. Каалаган убакта жерин дайындап коюп, тамыр чыккандан кийин ошону көчүрүп барып отургузсак, бул оорубай ошол жерде жашап кетет. Муну баягы өтө кургак кылбай, үстүнө бир аз суудан сээп туруш керек. Тамыр алганга ылайыктапчы. Эми буга чейин тамыр алган деле бар, аны деле көрсөңөр болот делечи. Бул күмүрүнтан сайылып койгон көчөткө даярдаганбыз. Муну азыр казсак, муну өзүңүздөр көрүп турасыздар. Тамырлар пайда болгон. Муну боо жеринен кесип туруп, каалаган жерге отургузсак, бул оорубай эле өнүп кетет да. Жана биз көңгөн бутактагы дал ушул сыяктуу. Ошондуктан адегенде мөмөсүн көрүп, кайсы карагаттын мөмөсү көп жана тиги даамдуу болсо, ошол болсо, так ыңгайлуу болот. Эми муну дагы бир эксперимент жүргүзгөн түрү бар экен. 4 калемчени 4 башка карагаттан алып келип бир жерге отургузат экен. Ошондогу эң күчтүү карагатка калган 3 бутак айланат экен. Бай чаңдашып отуруп, күчтүү карагат чыгат экен да. Эми китептен окуган бул бир башка нерсе. Ошол эле нерсени өзүң деле байкап көрсөң болот. Ошол жерде туура жазылганбы же туура эмес жазылганбы? Андайларды да тийип койгон бияк. Көрүп тургандай, карагаттын 2 түрү турат. Мына могул жалбыракты карасаңар, кара кочкул, бул болсо ачык жашыл түстөгү карагаттар. Бул экөөнү ошол атай текшерейин деп бир жерге отургуздум. Эми буюрса булардын мөмөсүн эми баягы жөжөнү тиги күзүндө сана дегендей карап көрөбүз дагы, чын эле ошол эксперимент туурабы же туура эмес экенин билсек болот да. Мисалы үчүн мына мунуку дандары кичине чоңураак болуп атат. Мунуку майдараак болуп атат да. Көрүп атабыз. Эми кандай чаңгачтыкан кийинкисин баягы мөмөсүн жыйнаганда көрөбүз да. Ошон үчүн коркпой эле экспериментти огороттон жаза бериш керек да. Эгерде жакшы мөмөнү көбүрөөк даамдуураак алам десе. Бул малина, өзүбүз көрүп атабыз, муну кыргызча даңгурай деп коет экен. Анан бул даңгурайдын ошол жаздан баштап кышка чейин мөмө берген түрү. Өзүңүздөр көрүп атасыздар.
Бул жерде булардын баягы аралыгы киши ээн эркин басып, сугарып, отогонго ыңгайлыктуу аралыкты калтырып коюш керек да. Анан колдон келсе зым менен дагы тартып койгон учурлар болот экен. Баягы бири-бирине баягы жыгылып калбасын депчи. Бирок баягы биз ал ыкманы колдонгон жокпуз. Баягы улам кыйшайган бутакты эле кийинки бутак менен мындай карматып коюп атабыз дагы, ошого калыптанып кетип атат да. Эми мындай карасаңар, мына уже бул мөмө берейин деп уже түйүлдү. Бул балдар үчүн, анан кийин жана биздин технология тебинде атай кыямдарды даярдоо деген темалар бар, вареньяларды даярдоо. Вот ошондо балдар өз колу менен өстүрүп, өз колу менен жыйнап, анан ошол вареньяларды кышка даярдап берсе, үйгө кандай киреше, канчалык пайда, канчалык витамин болот. Муну өстүрүүдө дагы эле отургузганда, жанагы айткандай күндүн чыгып баткан жагы. Эгерде буларды мен мындай сол кылбай, мындайынан өстүрүп койгондо, анда түш болгончо бияк каптал эле күн көрмөктө, тияк каптал күн көрмөйбүз. Тияк капталын өткөндөн кийин бияк эле көрмөктө, бияк көрмөйбүз. А мында өзүңөр көрүп атасыңар, бардык тарабынан күн тийип атат. Тамырына дагы жете турган жерге жылуулук кетип атат. Эгерде мунун баары тең көлөкө кылып ортосунда тиешелүү аралык калбаганда, мындай өсмөк эмес. Булчу майда болмок дагы, анан ичинен кирип териш дагы, отош дагы мүмкүн болбой калмак. Ушул нерсени дагы биз эске алышыбыз керек да. Анан мына арлар болсо өздөрүнүн ишин кылып атат. Буларга да жакшы, бизге да жакшы. Анан бизде дагы бир нерсе бар да. Ошол ото чөп болобу, күзгү жалбырак болобу, баарын тең эле өрттөп, огороттон сыртка алып чыгып ыргытышат да. Андан өткөн жер семирткич жок да. Могу жерден биз дагы тээ жерден бул интернетте компост деген атайы аталышы бар. Компост деп эле жазса, компосттун 99 түрүн көрсөтөт. Кандай кылып даярдаш керек. Вот. Анан ошол эле нерсе, мисалы үчүн химикаттарга караганда ал өтө пайдалуу. Анан бизде жанагы кара топурактуу жер, анан начар жер деп коет. Начар жер деп айткан өзү деле бул туура эмес болуш керек. Ошол жердин кожоюну начар болуш керек да. Так, эринбей эмгектенсе, жер элдин эмгегин жебейт. Ошон үчүн ошол чыккан, үйдөн чыккан отходдор, мисалы үчүн сабиздердин кабыктары, дарбыз, коондор бушат, алар дагы күзгү жалбырактар, ото чөптөр, ошонун баарын тең мына атайы биз бир солго ошону атайы тилке кылып таштап койгон. Бардыгы тең ошол жерге жайлата таштайбыз. Анан ошол жер бүт сөөл жандардын чогулуп, анан кийин пайда болгон жери да. А сөөл жан болсо, бул дың жердин сокосу деп коет. Сөөл жан болгон жерде ал сөзсүз кара топурак болот.